Салам достор, сиз KG Top 5 каналындасыз. Жана бүгүн биз сиздерге адам баласы жануарларды оор абалдардан куткаргандыгы тууралуу видеолордун топтомуна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Анда эмесе, кеттик. Алгач эле 2019-жылы Австралияда болуп өткөн окуядан баштасак. Дүйнө жүзү күбө болгон Австралия токойун каптаган өрт 25 адамдын жана 400 миңден 1 миллиард 250 миллионго чейинки жандыктардын өмүрүн алып кетти. Бул өрттү өчүрүүгө көптөгөн өрт өчүрүүчү бригадалар, куткаруучулар жана волонтерлор катышып, ар бирөөнүн кылган эмгеги жаратылышка чоң пайдасын тийгизди. Ошолордун арасынан биз бүгүн австралиялык Тони Доерти аттуу айымдын көрсөткөн эрдиги тууралуу сөз кылмакчыбыз. Доерти волонтер катары жүргөндө жашоодон үмүтү үзүлүп, өрттүн кучагында калган бир кичинекей коаланы көрүп калат. Эр жүрөк айым ошол замат тайманбастан өрткө чуркап кирип, коаланы өз көйнөгүнө ороп, каргашалуу өрттөн куткарып чыккан. Тез аранын ичинде жакынкы ветеринардык клиникага жеткирилген коалага керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп, аман калган. Куткарылган коалага кийин Тони Доертинин небересинин урматына Эллен Бор Льюис аттуу ысым ыйгарылган. Ал эми Доерти менин ордумда ким болгон күндө дагы мындай кадамга бармак дейт. Ал эми сиз кандай кылат элеңиз? Комментарийге жазып коюңуз. Кийинки окуя 2017-жылы Карелияда болуп өткөн. Видеодо көргөнүңүздөй эки мамалак энесинин артынан жакшы эле сүзүп бара жатышкан. Бир убакта мамалактар чарчап сүзө албай сууга чөгө башташат. Өз убагында байкап калган балыкчылар мамалактарга жардамга келишет. Бирок мамалактардын оордугуна байланыштуу катерге бир эле мамалакты чыгара алышкан. Экинчисин болсо балык кармоочу тордун жардамы менен катерге сүйрөтүп алышкан. Жыйынтыгында эки мамалакты тең суу жээгине жеткиришип, аман эсен энеси менен өз жолун улап кетишкен. Ал эми бул жолкусунда аюу темир бочканын ичине башы тыгылып чыкпай калган. Аюунун бактысына жакын арада мергенчилер жүргөн. Мергенчилер аюунун акыбалын көрүп, ошол замат жардамга келишкен. Бир канча аракеттен соң аюу каргашалуу бочкадан кутулуп чыккан. Бирок ошол замат мергенчилерден качып жөнөгөн. Ал эми кийинки окуя үстүбүздөгү жылдын февраль айында Башкирияда болуп өткөн. Негизи бул убакта каналдын үстүн баскан муз жарым метрге чейин жетет эле. Бирок бул жылы аба ырайынын туруксуздугунан улам муз анчалык калың болбой калган. Көнүп калган жылкылар аны билбей эле чуркап бара жатып, баардыгы бирдей суу астына түшүп кетишкен. Кудай жалгап, өз убагында адамдар байкап калып, крандын жардамы менен байкуш жылкыларды ажалдан сактап калышкан. Жыйынтыгында баардык жылкылар суудан аман эсен чыгарылып алынган. Кийинки окуяда дагы бир жылкы муз астына түшүп кеткен. Бул ирет дагы жакын арада жүргөн куткаруучулар көрүп калып, жылкыны суудан чыгарып алышкан. Ал эми бул жолу Кениядагы жаныбарларды сактоочу жайда бир керик буту менен ток өткөрүлгөн өтмөккө илинип калган. Жакынкы фермада жашаган Кевин жардамга келбегенде кериктин тагдыры бир кыйла татаалдап калмак. Кевин зымкескичтин жардамы менен кериктин бутун бошотуп алган. Бирок керик бошонгонун билбей дагы бир канча убакытка чейин кыймылсыз жата берген. Адамдар чоң таяктар менен керикти 1-2 чукулагандан кийин гана керик ордунан ыргып туруп чуркап кеткен. Ошол эле Кениядагы Момбас паркындагы дагы бир керик кызыктуу маселеге кабылган. Бул керик кантип белгисиз, бирок кадимки дөңгөлөк шынасын таап алып, мойнуна илип алган. 3-4 сааттан кийин гана парктын ветеринарлары керикти кармап шынадан бошотушкан. Ошентсе дагы шына аз убакыттын ичинде кериктин мойнун жерип жибергенге жетишкен. Ветеринарлардын жардамынан соң керик кайрадан боштондукка кое берилген. Бул кырдаалда эликтин баласы темир тордон өтөм деп жарымы батпай кыпчылып калган. Адамдын жардамы менен куткарылган эликтин баласы энеси менен бактылуу болуп кайрадан токойго кирип кетишкен. Ушундай эле кырдаалга дуушар болгон дагы 1-2 эликтер камера объективине түшүп калган.
Бул жерде элик казылган арыкка түшүп кетип чыга албай калган. Муну байкап калган адам жипти эликтин мүйүзүнө байлап сууруп чыккан. Боштондукка чыккан элик сүйүнгөн бойдон токойду көздөй чуркап кеткен. Ал эми бул видеодо жаш жигиттер агым суунун ортосуна түшүп калган итти ынтымактуу түрдө куткарып жатышат. Бул видеодо жаш бүркүт сазга тыгылып, такыр кыймылдай албай калганын көрсөк болот. Жакын арада жүргөн балыкчылар жаш бүркүттүн ачуу кыйкырыгын угуп, канаттууну куткарып алышкан. Бир канча убакыттан соң жаш бүркүт өзүнө келип учуп кеткен. Бир түлкүнүн баласы дөңгөлөктүн ортосундагы тешигине башын салып, кайра чыгара албай калган. Бактыга жараша түлкүнү жаратылыш коргоочулар таап алып, ветеринарларга алып барышкан. Алардын жардамы менен түлкүнү аман-эсен куткарып алышкан. Ал эми бул окуя Россиядагы Томск областында болгон. Өрт өчүрүүчү бригада өрттөнүп кеткен чочко ферманын ичинен 150дөн ашуун торопойду куткарып чыгышкан. Тилекке каршы сууда сүзүүчүлөр адамдын таштандысынан улам көп эле азап чегишет. Ошентсе да кээ бирөөлөрүн куткарып калууга жетишип калгандар дагы жок эмес. Мына ушундай окуялардын бири Гватемалада болуп өткөн. Балык кармоочу эски торго 4 ташбака менен бир канаттуу оролуп чыга албай калышкан. Аларды кокустан байкап калган адамдар болбогондо ким билет, балким өмүр бою ошол капкандан чыга албай калышмак беле. Адамдар аларды тордон куткарып, ар кимисин өз жолуна салышкан. Тонга аралынын жээгинде чоң балык кармоочу торго өргөчтүү кит оролуп калып, жакшы сүзө албай калган. Китти куткарып калгандардын айтымына караганда, кит жээктен алыс эмес жерде жардам сурагандай өкүнүчтүү үндөрдү чыгарып айлана берген. Эч ойлонбостон 2-3 эр жүрөк азаматтар китти балык торунан чыгара башташкан. Куткаруу процессинин акыркы мүнөттөрү камерага тартылбай калган. Ошентсе дагы куткаруучулардын сөзүнө таянсак, кит балык торунан аман-эсен кутулуп, өз жолун улап кеткен. Бул видеодо болсо эбегейсиз чоң кашалот жардам сурагансып водолаздын жанына келип, оозун ачып таңдайын көрсөткөн. Оозунун астына сайылып калган балык кармоочу шишти көргөн водолаз иштин чоо жайын түшүнүп, кашалотко өз жардамын көрсөткөн. Андан соң водолазга ыраазы болгон кит өз жолун улаган. Бул жерде да водолаз акуланын мурдуна сайылып калган кайырмак шишин бир заматта сууруп алган. Дагы бир акуланын денесин чоң аркан чырмап алганын көрөбүз. Кебетесине караганда бул аркан акуланы көптөн бери кыйнап жүргөндөй. Водолаздар убакытты текке кетирбестен акуланы бул маселеден арылтышкан. Бул видео Кенияда тартылган. Селге дуушар болуп агып кеткен пилдин баласын 4 жигит суудан куткарып чыгышкан. Пилди куткарып, курсагын тойгузуп, башка чоң пилдердин арасына кошуп жиберишкен. Ботсвана улуттук паркындагы дагы бир пилдин баласы байкабай барып баткакка тыгылып чыга албай калган. Бактысына жараша пилдин баласын жаратылыш коргоочулар таап алып, жол тандабас машинанын жардамы менен куткарып алышкан. Куткаруу процессинде пилдин ата-энеси жакынкы жерде баласынын боштондугун күтүп турушкан. Пилдин баласы баткактан ийгиликтүү чыгып алган соң үй бүлөсү менен кайрадан биригишкен. Кийинки окуя Американын Калифорния штатында болуп өткөн. Райондордун биринде жер там үй өрткө кабылган. Өрт өчүрүүчү бригада өз ишин аткарып жатканда үйдүн ээси келип калып, эч ойлонбостон күйүп жаткан үйдү көздөй чуркаган. Өрт өчүрүүчүлөрдүн токтотконуна карабастан Хасе жалынап күйүп жаткан үйгө чуркап кирип кеткен. Бардыгы эмне кылаарын билбей турганда Хасе итин ээрчитип үйдөн чуркап чыккан. Баатырга айланган эки кыз бир уулдун атасы болгон Хасе берген интервьюсунда бул жөн гана ит эмес, бул биздин үй бүлөнүн мүчөсү. Ошондон улам мен итимди күйүп жаткан үйдө калтыра алмак эмесмин деген. Достор, эгерде бул видео жакса лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Ал эми сиздер менен
KG Top 5 kanalı boldu. Görüşкөнчө.